жаш балдар үчүн камкордукту мэрия ушул сот отуруму болгонго чейин сот менен биргеликте чечиш керек болсочу, сот айтыш керек болчу, мэрия келиңизчи, мен буларды выселение чыгып атам, выдворение кылып атам бул жерден. Сиз буларга бир жерге убактылуу жай таап бериңиз деп камкордук көрүш керек болчу да. Сот эмнени карап турат, каякта карап турат? Мэрия каякта карап турат? Келиңиз, кызым, сен да сүйлөйсүңбү? Ошондон кетейин. Кечкурун сиз жыйынтыктан айттыңыз эле, аба айтып кеткендей эле, ошол карылар үйүндө жашап калдым деди. Ошол күнү карылар үйүнө жеткизди. Карылар үй ушуну кимдин башына тилейсиң? Бири деген үйү жок жатып калды, бири ушинтип карылар үйүнө жатып калды. Биз да өзүбүз, мен 5 бир тууганмын. Бир үйдө 8 адам жашайбыз. Эч кандай үй бизге ижарага бербей атат. Биз көчөдө калдык, машинада жашап калдык. Бир машинага 8 адам кантип атсын деп жашап атабыз. Бир туугандарыбыздын жүзүн көрбөй калдык. Бири ал жумушта жатат, бири бул жакта да досунун үйүндө жатат. Машинада калдык. Кимдин башына ушундайды тилейсиң? Кыргызга каршы чыгып атабыз. Милиция, мына кичинекей кыз жана милиция жөнүндө сүйлөп кетти. Милиция деген өзүмдүн ата мекенимди, кыргыз элинди сактайм деп ант берет. Кана ошол антын кармап атышабы, сактап атышабы. Келди дагы биздин кичинекей канча деген жаш балдар чырылдап атышат. Канча деген адамдардын каргышына калышты. Ошол каргыш менен кантип жашашат. Келишти дагы баарыбызды оодарып, баарыбызды түртүп сабап, мен ошонун баарын өз көзүбүз менен көрдүк. Ушунча жаш балдар чырылдап ыйлап калышты. Ошончолук адамдардын көз жашаларын жиберишпейт. Бизди куу барды, биз деген ижарага да бербей атышат. Биз эми каяка барабыз? Жана байке айтып кеткендей эле, комментарий жазгыла, лайк баскыла деди. Биринчиден менин кааларым биздин үнүбүз бул кыргыз элибизге жетсин. Канчалык кыргыз элибизге жетип, элибиз бизди колдогон сайын жогоруга жетет. Президентибиз Садыр Жапаровго, Канчыбек Ташиевге жетсе, бизди келип көйгөйүбүздү чечип берет деген ишенимдебиз. Биз макул 24 үй бүлө жашайбыз. 24 үй бүлө деген бул аз сан эмес. 24 үй бүлө десе биз 24 адамды эле элестетет. Ар бири 5 баладан, 7-8 баладан адамдар бар. Анын баарын каяка батабыз? Эч ким бизге ижарага үй бербей жатат. Суранарыбыз, биздин үнүбүз жогору жакка жетсин. Биздин келип маселебизди чечип беришсин. 2 жума болду. Бизге чыгып кеткиле деди дагы 2 күн берип, 3-күнү күнү келип бастырып бизди чыгарып салышты. Үнүбүз жетсин. Баарыбыз чырылдап ыйлап ошону тилеп турабыз. Каяка барабыз? Биз көчөдө жатып калдык. Айнан содан кетейин. Атың ким? Наргиза. Наргиза экен. Мына Наргизанын үнүн уктуңуздар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу жогорку кызматта иштеп аткан биздин президентибиз, жана УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршайыз.